Сооротуучу Кудай. 10-сентябрь. Күнөө бул жөн эле кандайдыр бир эрежелерди бузуу гана эмес. Күнөө деген адам үчүн руханий, психологиялык жана керек болсо денелик жактан оор кесепеттерге алып келген тандоо. Күнөөнүн кесепеттери бар экенин унутпаганыбыз жакшы. Эң биринчиден, күнөө жүрөктү ууландырат жана аны Кудайдын сүйүүсүн жана ырайымын сезгенге жөндөмсүз кылып коет. Экинчиден, ыйык китеп боюнча күнөө сөзсүз жазаланат. Бул жаза убактылуу же түбөлүктүү болушу мүмкүн. Жердеги жашоодо ал жазаны көтөрүш оңой болбойт. Андан бетер, түбөлүк жазаланып, адам тозокко барса кандай өкүнүчтүү. Дагы бир кесепети жүрөктөгү тынчтыкты жоготуу. Күнөө абийир менен каалоолордун ортосунда карама каршылык жаратып, адамдын ичиндеги гармонияны бузат. Эгерде адам кылган күнөөлөр үчүн тобо кылбаса, өкүнүп Кудайдын алдына келбесе, анда ал түбөлүк өмүрдөн ажырап калуу коркунучунда.